Андрей Санкулович, өзүңүз билесиз, казак элинин көрүнүктүү уулдарынын бири, мамлекеттик сыйлыктын ээси, Казак Республикасынын баатыры, аалам азаматы академик Мухтар Алиевич 2 февралда 90 жашка чыкты. Өзүңүздөр билесиңер, анын көзү өтүп кеткенине 8 жыл болду. Биз чындыгында ал кишини биздин өзгөчө улуттук хирургия борборунун кызматкерлери, врачтары, хирургтары, андан тышкары Мамбет Мамакеевичтин абдан жакын досу болчу. Мындайча айтканда биз ушу кейиби менен кийин уктук каза болгонун, даже топурак салганга бара алган жокпуз. Кийин Мамбет Мамакеевич дагы ушу казактын көрүнүктүү анын учениктерине баягы айтты да, эмне үчүн кабар берген жоксуңар десе, алар айтышты. Мамбет Мамакеевич ал убакта катаал заман эле дейт. Бул киши үй камагында отурган экен. Өзүңөр билесиңер, уулу Рахат Алиев оппозицияда болгондугуна байланыштуу бул киши дагы үй камагында отуруп калган экен. Анан элдер менен общенияга чындыгында айтканда баягы негласный запрет бар экен. Поэтому бул киши өлгөндө бизге дагы кабар берилбей калган экен, потому что мындай жакын адамдары, мындай бир официалдуу гана бир түрдө чакырылган адамдар коюлган экен. Ошондон бери 8 жыл өтүп кетти. Анан бул 2 февралда 90 жашына чыккандыгына байланыштуу Мухтар Алиевичтин жердештери, анын ичинде ошо Южно-Казахстанский медицинская академия ушул кишинин жаркын элесине арналган илимий практикалык конференция өткөрдү. Андан тышкары ошо илимий конференциянын бүткөндөн кийин бул кишинин ашын өткөрүп Куран окутулду. Биз ошого чакырылганбыз. Анан биз ал жака бардык. Мамбет Мамакеевич быйыл 96-га чыкты. Ал киши өзүнүн ошол конференцияга видео обращениясын жазып берди бизге. Өзү бара алган жок, аны туура түшүнүңүздөр. Биз барып, катышып, ошол Южно-Казахстанский медицинская академиянын жыйындар залында конференция өттү. Бул конференцияга өзүңөр билесиңер, Шымкент менен Ташкенттин ортосу 110 километр. А жерден институт имени Вахидова деген чоң бир илимий хирургиялык мекеме бар. Ошонун дирекциясы келди. Директори, андан тышкаркы көрүнүктүү профессор, илимпоз хирургтар келип катышты. Кыргызстандан мен бардым, Международный медицинский университеттин ректору Болот Бекташевич барды, андан тышкары биздин белгилүү хирургтарыбыздын бири Зия Кудайбергенов барды. Вот ушу үчөөбүз барып өттү. Что интересно, мен элге айтып коеюн, Южно-Казахстанский медицинская академия частный рукага өтүп кеткен экен. Аукциондун негизинде ошол жергиликтүү белгилүү адамдардын колуна өткөн экен. Абдан жакшы, ремонту жакшы экен. Ошол аукциондон алганда 2000 студент окучу экен, бүгүнкү күндө 9000 студент окуйт экен. Мына ошол жерде конференция өттү. Бул конференцияга Мухтар Алиевичтин көрүнүктүү окуучулары да келди. Анын бирин атап койсом болот. Мурунку Мухтар Алиевичтин иштеп жүргөн убагындагы көрүнүктүү хирург, атактуу профессор, андан тышкары министр, Казакстандын министри да болуп иштеген Жаксылык Акмурзаевич да келди. Себеби ал киши ошол Мухтар Алиевичтин бир абдан жакшы көргөн окуучулардын бири болчу. Андан тышкары бүгүнкү күндөгү ошол өзү көп жыл эмгектенип, көп нерсеге жетишкен Сызганов атындагы илимий хирургиялык борбордун директори баш болгон академик Баймаканов. Андан тышкары ошол жерде иштеп жаткан көрүнүктүү окумуштуу профессорлору, окуучулары да келип катышты. Конференциядан кийин саат 1ге чейин созулду. Ал жерде Мамбет Мамакеевичтин куттуктоо сөзү болду. Таң калуу менен кабыл алышты. Эми Мамбет Мамакеевичтери баягы мурунку поколениядагы хирургтардын баары тааныйт, көпчүлүгү жаштар болгондугуна байланыштуу таң калышты. Мамбет Мамакеевичтин сүйлөгөн сөзүнө, так айткан бодрый үнүнө көрүп алып, мага айтып жатышты. Он в таком ясном уме дешип, удивлялись они, удивлялись. Я сказал да, деп. И даже удивились, что ему 96 лет, многие. Андан кийин башка жерде бир чоң эми, что интересно, Шымкентте 300дөй ресторан бар дейт. Алар дагы той тоурду жакшы көрүшөт экен. Кызыгы, ошол бир чоң бир ресторанында ошол Мухтар Алиевичтин ашын өткөрүштү. Ашын өзүнүн Мухтар Алиевичтин бир тууган агасынын 3 уулу бар экен. Ошол улуу баласы Өмүрзак деген Өмүрзак Алиев бар экен. Ал киши дагы
аким болуп иштептир көп областтарда. Ошол азыркы бүгүнкү күндө түзүлгөн Мухтар Алиев атындагы фонду жетектейт экен. Китеп чыгарыптыр. Ошол фонд, ошол инилери өткөрдү, ашын өткөрүп, чын айтканда биз дагы сездик. Мен көп эле жолу буга чейин Казакстандагы ар кандай илимий форумдарга барганда Мухтар Алиевдин аты, анын окуучулары жөнүндө көп айтылчу эмес. Көп айтылчу эмес. Эми кулуарах мы говорили. Сами понимаете, ал киши мындай оппозицияда болгонсуп, мындай көп, менин оюмча ошол убактагы өкмөт тарабынан кысым, какой-то бир кысым сезсе керек, ошон үчүн мы не общались. Анан баягы азыркы акыркы убактагы былтыркы январский событиядан кийин, андан кийин азыркы президент шайлангандан кийин кичине послабление болгон окшойт. Ошого байланыштуу мындай сүйлөгөн сөздөр да уже смелый тиги Мухтар Алиев жөнүндө болуп жатты. Абдан өттү. Анан что мени таң калтырганы, эми кыргыз казак биз бир тууган элбиз, көп сала эме салт санааларыбыз окшош. Аш бергенде булар биринчи аксакалдар, ошол Мухтар Алиевди билген аксакалдар чыгышып, туугандарынан, окумуштуулардан чыгып эскерүү менен башталды. Эскерүү өлгөндөн кийин баягы Куран окулду. Куран окулгандан кийин баягы биздикинде окшоп эле аш өтө баштады. Что кызыгы эми айтып коеюн, биз көп эле угуп жүрчүбүз, казактар биринчи этин берет, андан кийин первый второйун берет дегенде. Чындыгында ошондой эле болду. Ошол убакта улам топтоо менен баягы Мухтар Алиевди жакшы билген окуучулары, ошол убакыттын замандаштары, ошол эскерүүлөр болуп турду. Вот ушунусу мага жакты. Чындыгында биздин аш жөнүндө баягы эт жеп алып эле Куран окуп коюп тарап кетебиз. Ошо эскерүү, ошо киши жөнүндө эскерүүлөрдү айтып, кылык жоругун эстеп, кандай адам эле, эмне элге кызмат кылгандарын даже фото отчет сыяктуу болуп айтып отурушту. Анан ызыгы биздикинде эле 10-12 киши отурдук. Отурганда бир жыгач табакка эт алып келип тартты. Что кызыгы, ал эт табактын ичинде жылкынын баягы чучук, казык арталары, камыр, аларда баягы бар го биздин гүлчатай формасында. Анан бир чоң устуканы болот экен. Ошол устуканды очерет менен акырын улуу салып, мындай кесип берет экен. Мага всегда таң калтырганы, казак туугандарга барганда жылкынын этин туздап, анан сүрсүгөн эт берет. Мен кызыгып сурадым, муну кайсы убакта ушу сүрсүтүп туздап жесиңер десек, 1-2 күн мурун соебуз дейт жылкын, анан туздап коюп, андан кийин анан бышырып берет экен. Эми казак менен казактар дагы сүрсүгөн этти жакшы көрөт. Кыргыздар деле кем калышпайт. Биз дагы с удовольствием съели дегенде. Анан бир кызыгы буларда, сен ошол тойго барганда да көргөн, баягы устуканыңды алып коюп, жолдон жеп кетейин деп, кайра келгичекте официант алып кетет да, вот ушунусу жаман. Ошон үчүн биз заранее айттык, бизге баштык бергиле, биз жолго жеп кетебиз десек, күлүп алып келип берди. Биз дагы уже алар да кыргыздардан үйрөнө баштаса керек, тойдон кийин баштык беребиз деп, алар да күлүп бизге салып беришти да. Мына ушундай духта өттү. Что интересно, ашын берип атканда ошо Мухтар Алиев жөнүндө ошо иниси мындай акын бир жазганды билген киши экен, ыр чыгарган экен, ошону бир заслуженный артист Казахской республики ырдап берди. Мына ушундай ырдап, күлүп, кайгырып, эскерип ушундай нукта өттү. Андан кийин ал аш бүткөндөн кийин да кечинде банкети болду. Анан ага катышып алып, эртеси Андрей Санкулович биз келе бердик. Ошол мы общались с своими друзьями. Давно я многих казахских уважаемых профессоров не видел. Там мы пообщались. Очень приятно было.